Мына бул шаркырап аккан таза сууну жергиликтүүлөр жылдап күтүшкөн. Эми таза суу таңкыстыгы жоюлуп, жер алдынан суу чыкты. Иш-чарага чогулгандар жардам көргөзгөн фонддорго ыраазычылык билдиришти. Бул араб бизге ошо мындан 2 жыл мурун мечитибизди ачып берген. Мында болсо ошо жашоочуларга буну ушун менен экинчи жолу келип бизге жардамын көргөзүп атат. Жана камсыз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай жардамын көргөзүп атат. Эми айылдын атынан, элдердин атынан баарына ыраазычылык билдиребиз. Не дейбиз эми, Аллах ыраазы болсун. Ассалам кайрымдуулук фонду 5 жылдан бери кыргыз эли менен кызматташып, муктаж адамдарга жардам берип келет. Жалпы долбоорлорду ишке ашыруунун жыйынтыгы менен 20 миңге жакын адам таза суу менен камсыздалды. Мен Кувейт мамлекетинен 5 жыл мурун фонд аркылуу келгем. Кыргызстанды жактырдык. 5 жылдын ичинде көптөгөн жардамдар болду. Мектеп, медресе, ооруканалар курулду. Силер көрүп тургандай таза суулар кирип жатат. Кайрымдуулук иштерди дагы улантабыз. Анткени кыргыз элин жактырдык. فتحنا مسجد ثاني وفي قوى السداد والسلام عليكم ورحمة الله. Жер алдынан чыккан суу менен Чолпон Ата шаарынын жана Бактылуу Долоноту айылындагылар камсыз болушту. Курорттук айылдардагы бул саамалык жергиликтүүлөрдү кубандырды. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.